Ағай, мына атаңыз Манастың айынан қамалып атат да. Мусульмансы, христиансы, буддизм. Манас артында. Сен Кыргызстан мындай. Ағай, бұл заман бап, өлі модель қыз болып қалған ғой? Эми ошол кез ушундай экен да. Башыңызға сүйүү келди ба анан, ағай? Ишкемди айтпайбыз, ишке. Жок, 1-2 жыл президент болуп беребиз. Анан бирөөнү тандайбыз десе, тиги Аскар коркуп атат. Өзүңүз билесиз, ал ушундай бирок чарбаны билбейт да. Ошол учурда, сиз айткан учурда эгерде ошол сөздү айтып калса, революция болмок эмес дейсиз. Конечно. Анан качып балдар арадан качырды через подвал его ели. Бийликке келгенде психологиясы башкача болот экен да. Адам өзгөрүп кетет. Роза жакшы эле болчу, чакырып турчу эмне кылабыз байке деп. Ротунбаева. Адам ким келип калды? Атамбаев. Анда болсо зачем нам президент нужен? Жүрүп отуп аягы эмне болду? Посадили этого парня, который исполнитель. Эми азыркыны айтыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү? Көптөн көп сураныштар боюнча бүгүн мен кыргыз эл жазуучусу, сценарист, Манас орденинин ээси дегер койчу драматург Мар Бажиевдин үйүндөмүн. Абдан кубанычтамын, Мар ата. Сиз менен маңдай тескей отурганыма, кереметтүү сөздөрүңүздү сөзсүз түрдө алып калайын деп атам. Оболу эле ушул сиздин баскан изиңиз, өткөргөн күнүңүз, ушу 85 жыл аралыгында баштан көп эле нерсе өттү да. Анан интервьюларыңызды, маектериңиздерди карап отуруп, башынан оор күн өтпөгөн адам жазуучу боло албайт деген жакшы сөзүңүздү айтып турсуз да. Канча адам башына эмне түйшүп келсе, ошолордун баарын аттап өтүп, чок басып, от басып, ошенткен адам гана бир нерсени жаза алат дептирсиз. Ошон үчүн менин ошол чок баскан, от баскан күндөрүңүз абдан маанилүү. Анан оболу эле атыңызды ушул баягы бир илимпоз филолог, окумуштуу Николай Мардын ысымынан ыйгарган экен. Атаңыз демек ошол атты ыйгарганга жараша уулум дагы ушундай бийик адам болсо экен дегендир. Атаңыздын ушул тилегин актадыңыз болуш керек, агамы? Эми ал Мар деп атымды койгону көрсө ошол кезде эмеден Касым Тыныстанов келип калат экен да, адамдар техникумду бүтүп атканда. Анан келип туруп ошол жана Кызыл Учкун деген кружок уюштурат экен. Көрсө Касым Тыныстанов өтө ачан образованный адам экен да. Ошоктон бүтүп келип, буларга мугалим болуп калат да. Анан баягы тил маселесине келгенде кезде Николай Яковлевич Мар гүлдөп турган кез экен да. Мунун теориясына кийин каршы чыкты. Чындыгында эле эме бар экен да, какой-то башкачараак. Аны критика Сталинда чыкты. Анан ошол кезде Кудайыбыз ошол уулумдагы тилчи болсо деп атам, ошо Мар деген ат коюп коюптур. Даже 2 ыры бар болчу. Аны эмемде метрикамдагы паспортун алып таштадым. А көрсө Мар деген сөз бул эме экен да, өзүнчө. 2 мааниси бар экен. Махар деген сөз илгерки көрсө тиги падышанын тиги дин боюнча эмеси, жардамчысы, советник экен деген сөз экен да. Махар. Оточом деген. Ошол көрсө бул кишинин Николай Мардын энеси, атасы грузин, энеси поляк экен да. Анан бирок өзү орус тили боюнча специалист да. Өтө илгерки тилдердин баарын укмуштап билген адам экен да. Ошол. Аны арганда айтышат. Жылан деген сөз бар экен. Жыланга келгенде көрсө ошол жана жыланды эметкен экен да, багындырып ошо эметкен. Башка сөз. Махар эмес, махар. Башкача да. А вот Мар деген сөз махар дегенден чыгыптыр. Падышанын эме дин боюнча жардамчысы жанагы деген сөз экен да көрсө. Ошо илгертен санскриттен келген сөз. Ошо. Согуш башталган учурда бир 7-8 жаштагы бала экенсиз да? Көрүп калган турбайсызбы анын азабын, машак бердиңиз, анан агай? Ушул жаныңызда. Эми мындай да, мен тиги атамдын достору
Мукай Элебаев чокоган, Касымалы Жантөшев, алар теге Зияшбек Деніп, Жұма Жамгырчиев деген жазып шыққан біз жақтан. Шу бар чоғып жүрген екен. Анан кейін бізге кім қосылды? Теге Жүсіп Тұрысбеков. Көрсеттіңді екен. Бер жақтан. Анан дайыма үйге көліші де бұлар. Келішіп, сөйлешіп, спектакль, ажалдың орылып атау, айшырек болып атау, дайыма үйге келіп, шылы Абдулас Малдыбаевты атандармен соғып қалдық. Анан бала болсам да оқып тұрсым дейм, не қылып айтып атқан. Жаттап алсам деді. Анан Алтырғай жанағы атам 40-шы жылдары сағат 5 жашта екен, тіге сектор еме қылып қойды, фольклор манасы, соғышын алдында. Анан ұзын бойлы бір кіші Семетей айтады, ана мені мойнына негізі алып. Ары бері басып үйізі кішіне келі. Ана ошондон Семетейді үйреніп алып тұрымда көрсек. Тіге Семетей Айшырекке келіп, тіге Гүлчора емедет, үргенсін суысын кешіп, осы жерді үйреніп алып тұрымда. Анан тилері келгенде айтып берсін манасы айтып берсін өрсен, Гүлчораның емесін. Оғдайырған бұл манасы болады. Ошол бара-бара анын бары askere getip bari eskimisi gelmeye kaldı. Adamlar soğuşa getip 44-45 yılı geldi. Ana Nail'de yürüp kaldım. Agezde. Ankeni uşağa göçüp varıp, uşaktan göçüp kalma Nail'de. En açarçılık yılları uşakta Nail'de olup kaldım da. Maşak derip, anan kişini çoğun oygonda da apiyim tili, apiyim uğurda çözem ne olar? Aylacak. Bizcak göl başında apiyimdi kuvayda etti. Anakır Nur'da onun tili atkan Nur'da onun kışında gelipçi yemeden karakoldan donganları satıp alçı sakır. O şu giyimge çalıp barın görüp kaldık. Anan yemede atağın görürüz. Anağı men aytkanım dege Çıngiz Aytmat menen жақсы сүйлөшүп калчу өзара. Иш жокто ак ишинин башынан көп нерсе өттү. Көрсө ошо бала кезинде атасы атылып кетет, өзүңөр билесиңер, чоң эмеге учурап турду, жыргап жүрүп. Анан көрсө жанагы эми акындар толкунда эле берет. Ай сүйүү жөнүндө айтып окумуштай, бирок могу проза жазган, айрыкча драма жазган кишилер ошону жазып калган. Bekirden bekir emez. Görse ошол жанагы каачылыкты көрүп кимдин ким экенин, адамдын ким экенин, эмне өйдө экен, кандайдыр пайда болот экен да. Өзүмчө болгон орусча отношение. Бара-бара эмнени көрсөтүш керек деп, анан ошондон башталат экен да. Анан азыр мен капа болгонум мындай да. Мына кино анан көрсөтүп калышат, пьеса. Ой, айтарың эмне? Ошо болбой атат да. Өзөгү жок. Өзөгү жок, эмеси бар мазмуну. Бирок айтарың эмне дегенге муну менен. Анткени мындай жакшылап изилдеп көрсөңөр Манаста ар бир эме баягы окуя өзүнчө мааниси бар да. Манастын ошол бала кези, каныкейге үйлөнгөнү, чоң казатка барганы, кийин курман болгонун бардыгында өзү мааниси бар. Айтайын деген сөз бар кыргыздын. Көрсө кыргыздын өзүнүн дээринде жанагы эмчин акындар Кыргыздан чыккан жазбай туруп айтат да келип туруп. Анан жөн айтпайт да, бир турмуштан мисал келтирип туруп айтат экен. Ал тургай мен айтып эле жүрөм, Иса пайгамбар мынтет Иисус Христоска. Мындай дейт, Иса пайгамбар сурайт, почему, говорит, рави, агай деген сөз экен еврейче. Когда с нами говорите, прямую говорите. А почему, когда говорите с народом, только притчами, дейт. Анда Иса пайгамбар говорит, потому что вы меня понимаете, что я говорю. А простой народ, видя не видит и слыша не слышит. Аларга турмуштун өзү эмесимен өрчөш керек. Вот мисал үчүн дейт, бир кызык нерсе бар да. Эмелер билесиңер да, еврейлер суббота күнү иштебейт, ошо. Илгертен бери ушундай экен. Вот мисал үчүн дейт, вот говорит, что теперь делать? В субботу, если это самое, в субботу у тебя корова тонет в болоте, что будешь ждать воскресенья, дейт, турмуштан. Демек, ошондой бар, бирок эгерде чарасы болсо, баягы орусча жизнь необходимостьтан боло берет экен да. Ошондой бар дейт бизде. Суббота күнү эс алыш керек. Бирок кандай окуя болуп калат. Ошо анан могуреке
Муну дагы жанагы өзүнчө келген бул акылмандык го. Жекеле Иисус Христостун айтуусун эмес, кыргыз элинде да ушундай болгон да. Мына акындар келет, тойго тияка бияка жөн келбейт да. Эмне айткысы бар? Анан дагы азыр мына байкасаңар, Манасты айтып туруп атпайбы? Мына биздин жакшынакай балдарыбыз бар манасы. Келип айтып, кайсы жерин айтып атканын кайдан билесиң? Эмне үчүн айтып атат муну? Мен Саякбай атамды ээрчип жүрүп калдым бир тапкыр. Анан ал мындай дейт да, мына азыркы заманда демекте, эми урматтуу туугандар, көрүп атасыңар, бийлик талашып, мындай балекет болуп атат. Кан төгүлүп атат, болду. Амоомда эми силерге мен эмени айтып берейин, чубак менен Алмамбеттин уруша эткенде айтып берет да. Анын аягында обязательно эмеси бар да. Бөлүнсөң бөрү жеп кетет. Бөлүнүп туруп кыргызда бөлөгөргө кеп кетет. Айланып жүргөн жорго кешигиңди жеп кетет деп бүтүрөт да. Пропаганда. Вот эмчи Манасты угуп отурчу да. Анан Саякбайда башка Манастарды, чоң Манастарды мен көрүп калдым. Бир топ элүүчүлүккө келгенде көрсөм, муну эмчи угат десе, ошол шартка карата. А кээде байманаттар чакырат экен да, бир балекет болсо. Манас айтып бербейсиз, келип айтат экен, моомдой болуп берсем, моомдой деп болгон өзүнчө ошол кездеги публицистик экен да. Эмесе Манаста моомдой окуя бар деп. Билдиңерби? Анан кийин жөндөр концерт кылып жибербеди муну. Кайсы жер эмчини айтып атканын да билбейсиң. Жакшы эле айтат, бирок эмчини айтып атат ошол жерде. Ой эмне, айтар эмне аны менен? Ошол. Кандай десек эми албетте тиги атам камалып кеткенде кат жазып жибердирми Караганды түрмөсүнөн. Ой, ушундай мен мындай эптүү колум эптүү болчу мына. Адабиятка жолобогун. Искусствого жолобогун. Строитель бол же инженер бол деп кат жазыптыр. Ойлонуп отуруп карасам, болбой эле чыгармачылыкка кетип калдым да. Анан айтайын дейм жанагы айрыкча кино боюнча, кино аркылуу. Анан кээде мына сүйлөшүп калганда сурашат, азыркы киного кандай көз карашыңыз бар деп. Эми айланып кеткен таланттуу балдарыбыз бар. Тигиндей мына окуяларды көрсөтөт. Бирок мына өлө кыргыз фильми башталышында мен 60-жылы келдим кино студияга. Келсем, жогорку билими бар бир-эки эле киши бар экен. Лилия Турусбекова, кадимки эле Турусбековдун кызы экен. Ал эмени бүтүп келиптир, документалист экен. Төлөн Шокеев эмени бүтүп келиптир, звук оператор экен көрсө. Анан мен болсом жанагы калган баары жаш балдар. Ушу Гена Базар, тилер булар, Нуртайлар баары ассистенттер экен да. Анан бара анан көрсө, тияктан бияктан келгендер кыргыздын материалы менен Токтогулжан түйгөндө кино тартып экен, бирок эмеде кыргыздын өзүн кандай десек, шыгылып эле тияктан келип кино тартып акча таап кетмей экен да. Анан бизге бара Кудай жалгап тиги Кадыржан Кыдыралиев бүтүп калды окуусун, Мелис Укеев бүтүп калды. Ушундай болуп жүрүп отуруп, анан бир топ жаш балдар келди. Анан биз ойлодук, жок. Кино аркылуу кыргыздын ким экенин билиш керек. Демек, мына деп туруп таттүүнү тартканыбыз ошо. Көрдүңөрбү? Кыргыздын кыздары момундай суу болгон. А жигиттер мынакей Сүймөнкулдай болгон деп туруп. Жөндөн жөн эмес. Ички эмебиз бар да, баягы. Көрсө, бу КПССтин историясы боюнча мындай экен. Кыргыздар, бул Дика Каменный кыргыздар экен, жапайы эл. Анын революцияда тияктан кыргыз желек менен чыган адам болуп туруп, андай эмес деп окуйгун. Кыргыздын тарыхы башка да. Жанагы Манасы бар окугун. Жанагы ал биякта турсун, жанагы мал эпостор кандай. Эмне гана жок. А дүйнө жүзүндө эпос жок. Башка эл болгонбуз биз. Тодой Шаган менен. Өзүнүн философиясы бардыгына. Ошонун бардыгын анан бара Кудай жалгап тиги дүйнө жүзүн басып алып десек болот да. Кыргызга чудо деди. Кудай жалгап Чыңгыз Төрөкулович келип калды, ошого повесттерин жазып. Байкасаңар, кемдин деле чыгармаларында анчалык бир удай кандай эме жок, бир какой-то конфликт жок да. Бирок кыргыздын турмушунан алып турбай көрдүңөрбү, интеллектуальный кандай. Кандай ички дүйнөсү кандай бай. Болгон мамилеси кандай. Ошон үчүн тиги европалыктар ошо
көтөрүп кетпеди. Ошо. Биз өзүбүздүкүн барктай албайт экенбиз да агай. Биздин ууларыбыздын баары көз өткөндөн кийин баркалат экен, ага чейин тебеленди да калат экен да. Бул мындай да, эми эгерде мына азыр мен кээде кичине капа болом, байкасаң, Манас деп көп айтышат. Бирок Манастын эмесин билбейт, мазмунун да билбейт. Айтканы менен. Анан мана тигчи кемде мактайт, докладдок, бирок эмне бул адамдын залкарлыгы эмнеде? Орусча айткан, чем он завоевал весь мир? Билбейт бай ошону. Эмчи? Эч кандай андай укмуштай драма дери жок, бирок элге керек экен да ошо. Башка элдерге керек экен да. Адамгерчилик деген. Ал турган мына Жамилас менен канча чатак болду, айтып отурбайбы. Омулда мындай, кыргыздар мындай дейт да. Ой, бу кандайча дейт. Күйөөсү согушта жүрсө дейт, бу Жамила деген эмес, бу казакка тийип кетип атат дейт. Чыккынчылык дейт. Айтайын дегени мындай дейт чыккенбен. Кандай гана заман болбосун, сүйүү бардан бийик деген сөз. Кандай гана болбосун. Көрдүңбү? Эми ошого айта албайлы, бери жактан канча согушуп атабарандан зорго деге көрсө адам деген адамдын адамгерчилигин сыйлаш керек. Адам деген сүй деген ансыз турмуш деген болбойт экен. Даже мен капа болгонум кандай десем, мына Курманжан Датка деген укмушта кыргыз энеси кызы бар десек да. Орусча айтканда, в чем величие этой женщины? Не потому, что будучи женщиной стала Даткой. Жок. Өзү көөдөн чыгып келген келин экен. Анан тиги күйөө сүйүп калып атпайбы ошого карабастан, түштүк болсо дагы. Анан жүрүп отуруп, бүт элди журтту колуна алып атпайбы. Анан бул киши залкарлыгы эмеде? Кандай гана эме болбосун, окуя болсо аял зат деген барды ошондон өтөт экен бардыгы. Мына Курманжан энебизди карагылачы. Трагедия века, государство, эме үйлөнүн бардык түйшүгүн ошо көтөрүп атпайбы аял зат. Көрдүңбү? Мына. Ошондуктан залкарлык ушунда да. А кыргызда бар. Чыгармасы. Манасында бар. Ал тургай Чыңгыз Төрөкуловичте да жанагы эмесин билесиңер да. Толгонайды. А деген жаркырап, жайнап, балдары менен жыргап жүрөт, аягында шүмшүйүп бир эмеден бир баланы кучактап калып атат. Кто виноват? Ким жеткири ушундай турмушка? Гитлер менен Сталин. Мына айтайын дегени. Агай, мына атаңыз Манастын айынан камалып атат да. Анан кайра сиз ошол мана атаңыздын бүтпөй калган ишин улагандай болдуңуз да, Манаска кирүү менен. Мындай көкүрөңүз жеңилдеп калдыбы? Азыр ошол мен эмеде жазып атам, жакында китебимде чыгат. Бул мындай экен да. Ар кандай Манас дегенди түйүнө жетиш керек экен, билиш керек экен да. Анткени ар заманда ар кандай бурмалай бериптир да, мисалы үчүн да. Жанагы башталышында 30-жылдары көз карашы кандай болгон, эмчин Совет өкмөтү айтканын оңдоп, кереги жок жерден алып ташташ керек деген. Паниславин пантюркизм деген бар экен. Анан аны кыскасы бир балекет болгондо атам китебине Саякбай Каралаев менен Сагынбай Орозбаковду эмеси орусча чыккан, КГБ менен заключениясы. Считает выдающимся сказать, когда их сказания есть, эме дейт, воспевающий пантюркизм, панисламизм дейт. Это реакционные сказители, которые выполняли задания врагов народа расстрелянных. Деп он жылга камап атпайбы. Окубай туруп. Анан баягы көрсө бул мындай экен да. Теге Чоң Азатка барганда аны Алмамбет жетелеп барат экен. Кытайда. Өдөн Кытайдын өчүм алам деп кыргыздын күчү менен алып бар кырылып атпайбы. А бирок жанагы мындай дейт, Сагынбай Орозбаков. Бул молдо киши болгон дейт, антип бүт бойдон жанагы Чоң Азатка барганда дейт, андай эмес, көрсө Манастын өзү атында, Манаста, Сагынбайдын варианты боюнча. Манас деген сөз кыргыз маанасы деген сөздөн чыккан. Маана иран тилден келген защитник, коргонуучу, кыргызданын коргонуучу. Өзүнүн аты башка экен Манастын. Жааган кар экен Манастын аты. Жааган кар? Жааган кар.
Ты понимаешь? Жагла кар дейт, но жаган кар болуш керек. Ана муну жүрө маанасы болгону маана, кыргыз маанасы. Кыргыздарды коргонуш искенде. Маана түрк тилинен маани деп которулат го, балким кыргыз. Маани эмес. Маана иран тилинен келген. Маанайга эме деген сөз бар эмеспи? Маанайдан чыккан сөз. Вот кептим бар сөз. Мен ачпасам кимди Карысаевдин сөзүн окуп кала. Кыргыз маанасы анан деги ким Сагынбай бу мындай да. Эми ал киши өзү философ укмуш да гениальный адам экен да. Манасқа ат коюп атканда эми ошондо эпизод айтып берет да. Ат таппайт, бир дуана келип айтат экен. Биринчиси Маң болсун, пайгамбарым да, Мухаммед пайгамбар. Экинчиси Нух болсун, Нух пайгамбар, кажется, Ной, христианский. Ты понимаешь? Нойдон экен, нысы. А үчүнчүсү болсун дейт, бул жолборсун акасы эме жанагы тиги Кытайлардын верасем, алар да эме экен да. Ошо 3 религиядан келип атпайбы аты манасына. Понимаешь? Буддизмден келет экен. Значит, мусульманство, христианство, буддизм манастын атында. Здесь кандай национализм бар мында? Эми ошону окубай туруп, тиги атамды каматып атпайбы, түшүнбөй туруп. Жашоонун философиясын уңгусун Бул айтарым мындай да, анткени мындай кыргыз элинин эмесин билиш керек да. Биз көрсө, эмеден мурда ушул бир 14-15 кылымга дейин Көкө теңирге сыйынышканбыз. Көкө теңир асмандагы Кудай. Сууга, жерге, сууга. Анан тек Көкө теңир барын көрүп турат деген сөз бар экен. Көкө теңир. Демек, бул кыргыз эмеси боюнча Кудайыбыз бир, бирок ар кандай бөлүнүп кеткен. Христиансы, мусульмансы, буддизм бол, ар кандай. Бирок баары Кудайыбыз бир. Мына философия гениальный. Анан дагы көп сөздөр. Капыр деген сөз бул жамандык эмес, башка Кудайга сыйынган киши деген сөз экен. Капыр деген Кудайга сыйынган деген? Башка Кудайга сыйынган киши деген. Башка Кудайга. Жаман эмес. Капыр, сен капырсың деп ошо айтып атпайбы, көрсө түшүнбөй турбайсыңыз. Башка тилде башка Кудайга сыйынган киши. Это не значит отрицательно. Агай, сиз манасты толугу менен иликтеп чыккан адам катары, Библияны окуп чыккан катары, мусулманча, ислам динин окуп чыккан киши катары, үчөөнүн мындай сыксаң эмне чыгат экен агай? Маңызы эмне чыгат экен? Кудай эмнени каалап атыптыр бизден? Азыр мен эме алып келечи, китебим бар азыр. Мазмунуна жетпей бер жактан үстүртөн болуп атат. Анан которболору дагы жанагындай. Анан мен карганда кой, бала кезинде көп котордум, бирок сөзмө сөз. Анан эме кылып туруп карасам, алигисе манас жетпейт элге журтка. Үстүртөндө бирде болуп атат. Окусам Кудайдын талаасы. Кой дедим да анан алып туруп баягы жаш кезимде ыр жазчымын. Орусча. Ошо эсиме түшүп, анан алдым дагы бир Каныкейдин арманын орусча котордум, кантер экен деп. Окутсам айланайы бар кол чабышты. Анан ошону кызып кетип, анан аягына деле чыктым. Мынакей бүт жана 16 томду бир эле том кылып мында котордум. Мана сен ишөнтөм. Вот. Анан кийин жанагы окубай атпайсыңбы? Мынакей кыргызчасын өткүзүп ошонун негизинде мына. Бул кыргызчасы мынасына. Бүт жанагы ишөтөм, бирлик деп батыр. Анан жана сен айткан суроо бул мындай экен да. Тереңдеген сайын, барган сайын вот присловие моңдай присловие чыкты мына. Карайсың? Библия. Эпос Манас, Библия гор и степей. Көрсө бул мындай экен да. Көрсө жанагы Чокан Валиханов 1850 нече 7-жыл келип көрүп туруп жазат экен. Ой, көрсө бул башка максат менен келген да Чокан Валиханов. Ана Манас сугал аябай эметет да таң калат. Эме да өзү орус өскөн жигит, бирок казак тилди билет экен да казак. Анан эме деп жазат тиги статьясында. Манас дейт, это Илиада Одиссея дейт, степная дейт. Илиада Одиссея, долго рассказ орусча айтканда, алар эмеде ушундай ушундай чоң маанилүү чыгарма деп жазыптыр да. Анысы туура. Бирок мындай сүңгүп кирип, жана мен айткандай, философиясына,
кандай Кудайга сыйынган, эмне айткысы бар деген ошол манасты бардыгы бар экен деп окуйгун. Мына бир эле нерсени айтайын, мындай дейт да, жана Иса пайгамбарды даргашарынын алдында бирөө келип кылычын суурса айтат. Не трогайте дейт. Кто пришел с мечом, от меча и погибнет деген сөзү бар. Кылыч менен келген, кылычтан өлөт деген сөз да, Библияда. Ошондон кийин бир эки күндөн кийин жанагы өлөт кылычтан жанагы. Анан ошол көрсө жанагы баскынчылар кандай гана болбосун тарыхта болду да. Ким болбосун барат дагы ошол жерден баскынчы аягы жүрүп мына Гитлерди көрбөдүңөр эмне болгонун. А көрсө манас илгертен эле бар экен андан мурда. Бул мындайды, жанагы чоң казаттар кет туура эмес айтып жүрүшөт эмесини. Тиги атамдын китебинде мындай деп жазыптыр, Зияш атам көбүн. Манас дейт, өз эл журтун коргогондо бул жеңилис хан болгондо, жеңилгис дейт. А Чыңгыз деген сөзү жеңилис деген сөз экен көрсө. А тиги Манас дейт, бирок дейт, башка элге кол салып бардыбы дейт, Кытайга. Бары кырылбадыбы дейт. То есть жанагы Библияда айткан ошо да. Кылыч менен келген кылычтан каза болот деп. Кептин бар ошондо да, философия. Санан десем муну кийин айтмат да жазыптыр. Кийин баягы эмесин жагы. Чындыгында дейт, кандай гана эл сүйгөн батыр болбосун, эгерде элдин тилин албай башкача окуя кылса, жана башка кол салса, муну эл да кечирбейт деген сөз бар экен. Айтмат. Демек жанагы чоң казатка Кытайга кол салып барганы бул чоң ката болгондо Манас кетирген. Анан кимдин да сөзү бар экен бул жөнүндө. Касым Тыныстан 35-жылы айттыр. Орусча доклад кылат экен да. Манас, будучи великим человеком, совершал великие ошибки деген сөзү бар экен. Адачын көрсө жанагы чоң казатка барганын айттыр да. Эмчим бар да казатка. Эмне менен бар да. Көрсө Алмамбеттин сөзүнө кирип барып турду. Алмамбеттин өзүнүн максаты бар. Кыргыздын күчү менен барып Кытайды басып алмай, Коңурбайдын өчүн албай. Бир кыз жери бар. Ана мени айтып калам, статьяларымда жазам, кээ бир эмелер биздин чоң эле жанагы эмелерибиз бирөөнүн тилине кирип башкача бир мамиле кылып жиберет экен да. Мынакей ушул эле тиги кимди Иса Каразаковду мактап атышпай, мен деле көрүп калдым ал кишини. Барлас Эрик менен бир класста окуп калдым. Футбол командада ойночубуз. Көп иш кылды киши. Чындыгында. Политехническийди ачты, мындай күзүрмөн адам болчу да. Бирок Манаска келгенде, а дегенде Манас тайбай көбөйтүп, анан муну бир тияктан келген еврейлер келип Манасты которду деген, чоң көргүзөсүң Манас дегенде. Бузуп которуптур 37-жылы. А Тыныстапты чыгартпай коюптур. Бул эме Манасты баскынчы кылып көрсөткөн. Ушундай чыгартпай коюптур. Анан булар чыгарбай койсо атылып кеткенден кийин Разаков келгенде еврейлер келип айтат экен да Разаковго. Мына момундай биз чыгарсак атылып кеткен душмандар чыгартпай койду. Аны чыгартып атпайбы Манасты. Это же көрсөтөм подожди. Муну эме кылганда биринчи ошо 36-жылы алып келгенде тигилер токтом чыгарат экен. Бюро ЦК неменин. Запретить издательное такого Манаса, потому что перевод сделан вредительский деген сөз бар. Анан бу согуш тигилер баары камалып кеткенден кийин 46-жылы келип Разах көрсө эмеде кыргыз тилин билбеген киши экен. Көрсө эмеде өскөн бала экен да, düşөм Тажикстанда эмесин бүткөн детдомдо өскөн бала экен. Алып келет дагы момундай кылып чыгартат. 46-жылы мына көрсөтчү мына. Ona çıkartıp durup emek kılıp Stalinski premiya görsedet bunu. Razakovlar. Ana ok görseler bu kandayça. Buna atası oraki buna Almanbet gene oşunda. Atasının başını ırgıta çağıp atpayı. Hepsi Müslüman bolgosun dep. Adam geçilike jatamış, kantip Müslüman bolgosun atasının başını ırgıta çağıp. Dedi atasının başı жерге жаткан. Манастын түрүн карагы мынакей. Мына.
Ana bunu emeden gelgende dige eme olат eкен. Сталинский премияға жіберсе, аяқтан кәмемеде келеді, Құдай әрген что за безобразие? Диге, сюжеті мындайды, Чоңғазатқа барып, Сағынбайдық бойынша. Сағынбайдық бойынша Чоңғазатқа келгенде астынан Есенхан шығады. Geçir Манас. Илгермен біз деген Қытайлар, Қырғыздарды қолады қалай. Қан төгіспейлі, емдейсің ошо. Елдешелді етті, анан кейін Uzalgan, kız alып, olsan altın, gümüş, kızlar, boydoktor kız alып, onun getet, geldeşip getet. Sağınbay'ın variantı oyunca. Abavrik kotormada. Bu variant Sağınbay rozak koyup da, eğer etikende bir Kıtay'da başı oladı eken. Manas. Anın özünde aka ülkelerden alıp koyup eken. Akim mıl koyup eken. Anam bir Kıtay elin, ete pol milyarda Müslüman kıladı eken. Böyle Anan bu bütün yeri emeden pütötte, tуда где была Искандер, Потоповада установилась кыргызская власть, власть мусульман деп пütötte, мына ошо китепте. Bu кандайча? Кытайды барып басып алдыр, эмчүн башка элдин башын ыргыта чаапты мусулмандар. Деп туруп анан кийин жоопко тартмак болдулар. Анан булар өзүн сактап калышы жок, бизде эч ким эме жок, буну бизде тиги жанагы Манасоветтер айткан жок, ошолор киргизген деп анан атамдары каматып атпай өзүн сактап калышы. Көчөм. Эне айтсаң эле тиги жамандап айтты. Мен кантип айтып атам? Окубайсыңар. Ким көрсөтү Сталинский премияга? Кимдин колу турат? Аягында айтып атпай бизге ушундай бизди ушу ввели в заблуждение Моносоветы, разоблачение враги народа. Taşınbayızı yaşbekten 10 yılga kamatı atpay. Kantip canımga şaybaydı. Kıskası şunday barın, anan keyin bulmadı, o 46 yıl çıkan kitap. Ben bunu emek kılışat. Это была большая ошибка. Именно пара орысча bütçü de. Выпуск и выдвижение Сталинской премии была большая ошибка, допущенная в бюро ЦК Кыргызстана, кабыл алышат. Изъять книгу из обращения. Как антинародный дегені бар. 52 жыл шығады. Анан бол бойлы баягы 95 жыл кайра чыгарып атпай, окубай туруп. Ошондой китепти мына. Окубай туруп, билбей туруп. Кайра чыгарып атпай мына. Ошону. Мактанышым. Мына дагы эле жанагы башына ырыкта чапкан сүрөттөрү менен бүт эле ошол. Агай, бияқта сиз деген айттыңыз го, 3 динди бириктирип турат депчи. Бирок жантан бери эле ислам дини жөнүндө кеп болуп атат да. Берки диндердин учурлары болобу? Алар дагы айтылабы, сөз болунабы? Бул мындай да, бул эмеден Манаста атай дин жөнүндө сөз айткан жери жок. Сиги болгон окуя менен көрсөтөт да. Кептин баары ушундай да. Мисалы үчүн эме деп атпайбы? Manas'tı anamına deyit, janagı даже эме деп чыгарып атышпай, жанагы ким капыр анамына деп ауке көшеге эки арам дейт. Андай эмес. Саякбайдын айтуусунда Семетей келгенде Семетей айтат, ауке көш эки агам дейт. Ауке көш атасынын бир туугандары. Тиги. Бирок энеси калмак. Ауке көш эки агам маанайыңар Семетей дейт. Понимаете? Силерди коргончу Семетейиңер дейт. Вот аны ауке көш эки арам деп жазып алып туура эмес айтып атпайбы? Энеси башка болгондуктан. Ачындап келгенде окусаңар жакшылап. Көрсөң анасы 3 аялы бар экен. Биринчи аялы эме экен да, калмак монгол экен, кадимки эле. Кара бөркү. Экинчи аялы тиги Акылай, ал эме экен да, тиги горная таджичка. Каникей осы чипчистеги тажиктин кызы, бу караган. Көрдүңбү? Интернеттен. Карахандын кызы деп дагы айтылып атпайбы? Карахан ошо эме да, тиги Карахан эме. Жок эменин. Бу Карахан эменин каны кызы. Анан келип алып туруп ал киши Каникей сөзү билип, антип билип, сразу анан жүрө эме болуп атпайбы? Манастын сүйгөн аялы жанындагы досу болуп, бүт бойдон Семетей бүт колуна алып атпайбы андар. Екатерина сыяктуу. Кептин бар ушунда да.
Сүңгүп кирбей бер жактан былжырап ачпай ана мына деп. Манасын эме болгон эмес, калп айтат. Ой, мен чыгарып атам баны. Окубайсыңарбы? Мындай дегени бар да. Даже статьяда чыгып кетти. Манасын айыл каныкей болгон эмес деп. Аны кайдан ушундай сөз бар. Эмсин ошентет, окубайсыңар Сагынбай. А Сагынбай барып эмесип келгенде айтат талашка бергенде. Хива деген жер экен, Хива. Тажик деген эл экен. Бизден мурун көп жылы мусулман болгон эл экен деп келет. Аны изилдеп көрсө, бул Манастын окуясы 9-жылында болуп атпайбы. А тажиктер көрсө ошол кезде Согдияна деген эмекенде. Анан аны арабтар 8-кылымда басып алып, мусулманга айландырып таштаптыр. Каныкейди. Өзү мусулман, бирок тили фарсы. Ошо сүңгүп кирбей атпайбы жанагы айтты. Ай, окубайсыңар, мен чыгарып атам муну. Ушундай дейт. Демек, орек интернационализм деген Манастын өзүндө эле болду, илгертен эле. Анан мындай жери бар. Тиги Манас келет экен дагы, тиги келгенде эгерде элдешем десең мына туугандашабыз дейт. Аны ошол жерден туугандашып жолбош десе ошондой экен да Манас. Камкор Манас деген камкор деген сөздөн чыгыптыр. Камкор эмес, камкор. Камкор. Персиядан келген камкорлук. А эме болчу, дагы бир жагы чыккан жери эмеден тиги эме монгол анан эме тилинде, калмак тилинде эме хоңгор деген сөз. Хоңгурбай болуп атпайбы? Военный деген сөз экен. Хоңгурбай. Аны камкор кылып алып атпайбы Манасты? Камкор Манас. Кан ичкич кылып. Анда эч жерде камкорлугу жок Манастын. Агай, сиз жанагы айткан жоксуз. Мында Манасты иликтедиңиз, исламды иликтедиңиз, Библияны иликтедиңиз. Анан эмне чыгардыңыз? Өзөгү эмне экен? Жашоонун маңызы, мазмунун айтыңызчы, философиясын. Эми философиясы иши кылып мындай да. Манастын бир жакшы жери жанагы согушчан болсо дагы бул өз жериңди журтуңду сактагындагы башка кол салбагын. Бала чакага ушундай өстүрүш керек. Аял зат деген өтө баалаш керек деген эмеси бар да. Философиясы Манастын. Өтө бай. Анан жанагы айтып атпаймынбы? 3 аял болсо 3 тең эме болуп атпайбы? Кадимкидей эле кыргыздын келиндери болуп. Анан дагы укмуштай жери бар Манаста. Мисалы үчүн мындай да эми мындай Манас тиги Алмамбет келсе, Манастын 2 аялы бар. Карабөрк сулуу аял, и Акылай, ада сулуу экен, мында бул жерде сүрөттөрү бар. Анан кийин Алмамбет өзү Кытайдан келген эмеде. Анан айтат экен, мен кечинде барып агам менен чай ичип отурайын деп байчесине барса, айтат, ой, окугун ал тиги мага келбейт көптөн бери. Тиги токолдун койнуна. Анда да жок, ал айтат экен, жок. Ал келбейт мага, тиги байчесин деди. Анан келсе Манас атасынын үйүндө жатат. Эмнеге жатты? Анан Алмамбет айтат, эми мындай кара сөзүн айтканда. Ой, ооба, 2 сулуу аялың бар экен, бу кандайчы жалгыз жатасың, ой айтасың көрүп. Ол жолго келген аялдар дейт. Экөөтөң көңүлүм жок дейт экен. Ты понимаешь, вот о любви уже сказано. Анан Алмамбет, окуяба, анда бойлоп турбайсыңбы? Анан атасына айтат. Ой, бу кандайчы? Уулуңа аял алып бербейсиңби? Тиги сараңыраак кишкенде. Окуйда анан барып издеп барып Каныкейди алып берет. Эмнеге сараңыраак экен? Эмнеге Каныкейди алып экен? Каныкейде тиги Манас айтат, ол жолго келген аялдар жакшынакай, бирок анан кийин барып туруп Каныкейди көрүп сүйүп калат да Манас. Сүйүү жөнүндө чындап келгенде, романтический. Мына бул болсо жанагы айтып атпаймынбы эмелери? Мына Акылай деген аялдагы, мына Акылай. Муну кантип тарттыңар? Бул неме баягы неме болгон боюнча элеби? Сүрөттөлгөн боюнча тарттыңарбы? Жо, мен атайын художникти таап алып туруп айттым, бунам эски эмелер эски болуп кетти, тиги Герцен сүрөттөрү. Сен кыргызча мындай. Агай, бул заманбап өлө модель кыз болуп калган го? Эми ошол кез ушундай экен да. Ана мына карабайсың, мына эмени дагы тиги Каныкейди дагы көзү татынакай, бирок баягы кыргыздын кийимин кийгизип Каныкейди да башкача тарттырдым. Азыр көрсөтөйүнчү. Мына. Мына Каныкей.
Кана бериңизчи. Бул Саламат Садыкованын копиясы го? Кайда Саламат? Окшош экен агай. Атиги сиңдиси эме муга ким үйрөнөт Алманбет. Алманбет сүйүп калыптырбы агай аны? Иә. Сиңдиси. Мына сиңдиси. Аруке. Арукени. Экөө бир тууган канеке менен. Бирок сулуу кыздар тартса. Агай сүйүү демекчи. Башыңызга сүйүү келдиби анан агай? Иә. Башыңызга сүйүү келгенин айтыңызчы. Таттыңызбы? Таптыммы? Анан? Анан кандай экен агай даамы? Даамы таттуу болот экен, бирок сүйгөндөн кийин чындыгында эле чоң нерсе экен чындап келсе. Антисе ар кандай барды. Мына азыр сүйүү деле жоголду, жанагы эле мыйтыңдатуу экономический бир аракет болуп кетти. Биз деген айрыкча мына согушту көрүп калгандар, жамандыкты көргөндөр үй квартира мына ойлочу эмес бала кезде, жаш кезде. Şu жолуп калсак, мына досторум канчасы ошол сүйүү биринчи орунда болчу да. Сүйүү деген көрсө естественный эмекенде орусча айтканда процесс. Чоң нерсе. Бирок ага жеткен бар, жетпеген бар. Ар бир эле адамга буйруй бербейт экен да? Ошондой кээде келет экен, кээде келбейт экен. Кээде өзүлөрүнчө жакшылап сүйлөшүп алып биргелешет экен ар кандай эле. Үйлө курулат кээде, эми ал татаал маселе. Ар бир адамдыкы өзүнчө экен да, кандай гана болбосун. Эгер эме болуп калды да, Ялтада жүрсөм, кимдин Чыңгыз Айтматовдун эмеси чыгып калды. Жанагы Прощай, Гүлсарыс, орусча чыкса да. Окуп алып туруп мага абдан жакты. Анткени мындай сүңүп кирсеңер, жанагы сүйгөнү бар да, ошол кезде кимди бийс режимде сүйүп жүргөн кези болчу. Ошо караңап туруп көрсө, мына өзүн унутур эмес. Анан бир эмеси бар. Келет дагы жанагы Гүлсара аты кородо туруп калат, конот тиги сүйгөндө. Жамгыр жаап аябай ошондо эстеп өттүр да, настолько жанагы нертеси барып Гүлсарасын эме алып айтып, алып барып турган кийин эме кылат. Бара Гүлсаратын аябай, анан мен келдим, чакырды мени. Чыкканда сүйлөшүп кандай дейсиң деп. Орусча сүйлөшөбүз да. Ну как тебе моя повесть? Я говорю, это здорово. Дядям. Она, ну что значит зоотехника? Когда вы кастрировали своего этого самого коня, мне так было больно, если гулю жирды. Это лучшая лицензия. Ему, да, аптан мындай чын жүрөктөн жазылган чыгармасы. Аны билиш керек, эмчин кандайча болду деп. Эми ал өзүчө трагедия. Кандай десек. Ушу Гүлсаранын бычылганы агай. Жашоосунда ал дагы бир символика катары болсо керек да. Балким ошол аркылуу Бул мындай да, эми кандай десек, эрки жок экендигин. Бул чыгарма деген чыгарма. Ал өзүндө бир кандайдыр ички эме келет экен да. Кандайча өзүң да түшүнбөйсүң кээде. Жөн эле төгүлүп келеби агай? Өзүнөн өзү естественный процесс, орусча айтканда. Анан жанагындай бир эме жаралат экен да, ошонун өзүнүн эмесин. Анан мына бараке француздардын эмелерин сүйүү жөнүндөгү жазгандарын эстесем, англичандардын көрсө булар баштан өткөн нерсе болуш керек да. Же баштан өткөн, же ошондойду көргөн. Ошондон чыгарма чыгат экен. А жөндөн эле тиги фантастика кылыш мүмкүн эле. Ар бир адамдын, ар бир каармандын прототипи бар. Өзүнүн мүнөзүнө карата болот ар кандай. Агай, чыгармачылык адамдар дайыма эле бийик адамдар боло алышабы же
Ары кандай. Адамдын сапатына жараша талант берилбейби? Эми кандай десем, пейили таза адамдар болот чыгармачылыкта. Кээде башкача болот. Чыгарган, жазганы өзүнчө, өзүнүн пейили өзүнчө. Муну да көрүп калдык талай жолу, өзүмдүн досторумдун арасынан. Ошол. İçtarlık bulat. Anan bu Kırgız'da emeden öğreniş gerek de Yevreylerden. Ular kanday gana olursun bayka kılaçı. Yevrey olsa jerge suğa tegizbey kökölötöt da. Birbirин колдойт. Birbirин koldoyt. Kanday yevrey olsa ne oldu? Mına örek janagı bir ırdap ata, ne kılıp atat, çıkıp atat, bütele oşa aябай koldoyt da. Bunların şunday var. Bizde özü içtarlık var da andan dalay zapkı gördüm ben daha. But toştu agay. But toşu ana bunda da şöyle kızgan öyle barıp çoğunların başına aylantıp antotat dep al turgay kayсы bir жылдары ime olup ketти. Bir ele kızık söz emen aytayın çıkemden emes çıkmadı. Дольше века длится yani romanı. Кылымгардар көп. Anan aldı dağı ошондон тиги орыс театры спектакль койду. Ana men ошол кезде bir piyesi жазгам, Ташкентте коюлду, тияк бияка Москва тияк бир топ коюлду. Анан булар айтты, биз да коебуз деп. Поезд дальнего следования. Анан бул мындай да, Манишемде, Чикем деген эмесинде. Деген ушул кагыраган чоң казактын талаасында жанагы эме бир жерге кое албайт да кимди? Казангапты. Кантип эле килеген ушул аянтта кеңири да казактын жери. Ошону кое албайт. Все, ошо трагедиясында Казангапты. Кайсы жерге коебуз? Жер таппайт. Анан ушундай символ ушундай да, ошо жөнүндө көбүнчө ошо Казангапты. Меники болсо поезд күлдөп кетип баратат. Кайда баратканын эч ким билет, бирок бир масыраак неме бар да, орусчасы. Куда поезд идет? Что, не знаешь, что ли? Не знаю, куда поезд идет. То символ катары алгам да, күлдөп кетип баратат. Эми айтарыбыз бул. А кезде ачык айта албайбыз. Көрсө Чикемдин мындай бирибиз жакшы түшүнчүбүз да. Бу кандай иши? Көрсө жанагы бүт Казакстан ракета дураң болуп коюптур деп окуйган. Ты понимаешь, чем дело? Ошо билеген иши Казакстандын жерин адам койгонго жер жок. Бүт бойдон ракета дураң болуп коюптур Казакстанда. Вот о чем идет речь. Меники болсо мен мындай ойлодум. 82-жылы коюлду бул пьесам. Перестройкада кайда баратат поездубуз? Күпүлдөр баратат. Билгенси бирок тиги я специально спрашиваю, куда поезд? Откуда? А что ты не знаешь? А откуда? 100 грамм выпил стакан водки, поехал, кетип баратам. Бирок Казакстанда кетип барып күпүлдөп. Атай суратып коем да, куда идет поезд? Не знаю. Ана мага тийишти, бу кандайчы? Эме, то есть мен ойлонуп калдым, кайда баратат бул поезд атаган көрө. Көрсөм, мы мчались к развалу советского государства. Келбедик анан поезд аягында. Ошо 80-жылдын аягында. Горбачевду алып таштады, эме болду да. То есть мен мындай ойлойм да, кандайдыр бир сезим бар, ачык айта албайсың кезде. Чикем жанагындай айтканы. Окугум, куда мы идем? Бүт жер жүзүн ракета кылып койсо элге кантип жашайт деген сөзү бар да. Меники болсо кайда баратабыз барабыз, перестройка бакылдап атабыз. Анан экөөнү тең эмеден алып таштады. Чоңдор барып гестке жазып, чоңдор кайтып алып таштады экөөнү тең. Анан эме чыкты. Ойго уруп берди, директор иштен алды, Орус театрынын директору. Главный режиссер үйгө уруп берди. Эмче коесуңар муну? Ну как известный, ты даже жок дейт. Мындай эме чыгарды, токтому эменин, райком партиянын. Дейт, орусча что? Это, говорит, отец Айтматова и Байджи были репрессированы. И поэтому, чтобы отомстить советской власти, они покажут только негативную сторону советской действительности. Снять с репертуара идет. Көрсөз ешен аттырыз да, что? Аны ким десем, шуну айтып келбей деп, килеген статьялар чыкты. Куда этого? Мына, көрдүңбү кыргыздыкы? Алар
тигилерге айтып барды, чоңдорго. Ал буну тырышканы эм үчүн биздин чыгармаларды койбойт, бул экөөнүкүн коюп атат деп. Билдиңби? Агай, улуу элдин урпагыбыз, биз Манастын тукумубуз дейбиз да. А бирок эмнеге ушундай майдачылбыз агай, мындай майда нерселер бир-бирибизге тосуп былжыраган нерселер жасайбыз? Эми ошо өзүбүздө бар экен да. Агай, биздин улуу элдин урпагы экенибиздин чындыгы болсо бир кичине данек бир калат эле го, бир көрөнгө калат эле го агай. Эми мен ойлойм да, бул жөндөн-жөн чыккан ой пикир эмес да. Ай, майдалаганда айтат, намызга чакырат экен, ой, улуу бололучу деп. Это эме идеал катары. А чындыгында жана майдалыгы бар. Ал тургай жанагы эле бир нерсени айтып коеюн силерге. Мен өзүм бугумун. Анан баягы эмедешет. Ормонханды бул ушундай опуза болгон, тототоп анан өлтүрүшүп атпайбы. Анан андай мындай болгон, өзүн өзү хан көтөргөндө өлө ар кандай эди эл арасында. Анан изилдеп көрдүм да муну. Пьеса жаза баштадым, токтоп калдым. Бул кандай иши деп, өзүн өзү хан көтөрүп дейт. Аягында момдой болуп атат деп. Анан изилдеп көрсөм, өзү жанагындай эмеси бар экен, баягы характери да. А көрсө ошол кезде бияктан Кытай, тияктан орус, бияктан казак. Эме кылып туруп, анан Турциядан да келип кыргыздарды эметип турган кезкен, анан Ормонхан айтат экен, эй кокуйгун. Бирикпесек бизди жеп кетет булар. Хан көтөрүшүбүз керек. Почему Манасты тиги хан көтөрөт? Өзүбүздүн ханыбыз болсо кандай? Кокон хандыгы болот. Орустар тияктан, казак бияктан Кытай. Давай бир хандык кылып, бир колдо болсун деп. Анан баарын чакырат экен. Мырбачын бер жагына. Чакырып отуруп чакырат экен. Тиги биздин эмебиз тиги ошо кудасы экен. Бияктан ким келет? Жаңгарач келет. Солтодон келет. Солтодон булар түштөн тияктан чакырып ушундай хангда макул дейт. Чай пай бере, анан ким келсе айтса, мына Ормонханды көтөрө, хан кылам деп. Макул дешет баарысы. Калп эле. Анан бирөө да баш ийбей коет да. А көрсө, ким айтат экен, кимдин Шабдандын атасы. Ада Сарбагыш. Мен улуу болсом эмне хан болуш керек деп. Жаңгарач бул жерде экен, могу бар Жаңгарач. Ал айтат, бул эмчүн бул хан болуш керек, эмчүн мен болбойм. Шутуп анан болуп коет да, таптакыр. Анан бул дагы аптан эме болот, Ормонхан капа болот. Анан бир кезде тиги Кенесары кол салып келет казак. Келет дагы Солтонун баарын басып алат. Ал тургай Байтиктин атасынын эмес, мүрзөдө жаткан 20-30 жыл болгон казып чыгып аны бир балекет кылат. Анан жүрүп басып алат бир кыргызды. Анан Быстровко кеминге жетет. Чоң кеминге жетип келет. Анан Ормонхан айтат, айттым белесиздер. Анан келип турган баягы Кенесары кырып башын алып турган акбар салып берди. Отчо, айттым беле, бирикпесек ушу даже бир турган казак бизге кол салат деп. Ты понимаешь, в чем дело? Ошону түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар, ар кандай дешип. Анан азыр улам бирөөнү ана кинону ана деди, кыргыздын бир жаман жери аз деши жазып атам, эме кылып. Объективно надо подойти. Эмне кылып берди кыргыз элине? Ошол баатыр. Ана эмен жазып атам азыр кийин. Бул эмеге колго Бишкектин атын эметип аткан депутат болчу, мен айттым, давайте Байтик Баатыр коелу. Байтик Баатыр деген солдон өздөрү билбейт экен. Бишкектин ордунабы? Ооба. А көрсө, а киши тиги 1862 жылы келип туруп тиги Кокон хандыгы менен эме экен да, анан тиги Кокон Рахматулла экен. Кокон хан эме өкүлү. Анан аны менен достошуп хан болуп калат, тиги Чүйдүн ханы Ормонхан деген. Анан ал көрсө таң көрөм экен да. Кыргыздагы күн көрсөтпөй антип мынтип даже кичинекей балдар поча кылып турган. Анан Ормонхан айтат, тиги эмегим Байтик Баатыр, давай эмеге чакыргыла Токмокко. Ошол жактан эме кылды, аттарын бар үзөгүрүн кесип салгыла. Аттарын. Ана мен этепкен бычак дегенде сойгула деп. Так ошондой сой дегенде соя башташат.
Анан Рахматулла эптеп-септеп ат неменеп качып эме канттын бер жагына келип жаап башын ыргытып чабат. Рахматулла. Анан оруска сүйлөшүп койгон да Бишкекти эме кылып, чек кылып, анан оруска кошулуш менен сактанып калат да. Анан айтсам болбой калышы жок. Ана мына деп атып Бишкек деген көрсө качан болду алигиче эши непонятно. Бишкектен жанагы эле Бишкек экен. Кымызды бышкан да. Бышкак кошот экен да, бышкак деп коет экен. Анан адамна толгондой айтып болсо көрсө баары кийин айтышты, аны жазып атам. Анан макул деп кол көтөргөндө эле Бишкек болуп калды. Что такое? А көрсө ичинен кылтайып тур, я айтпайм. Бул эмне үчүн Солтондун ханынын атын коюш керек? Мен туугандарым айтып атпайбы? Түштүктөр да ошондой дейт. Ушундай анан кийин ошо Бишкек ойдон калды. Агай, сиз легендар парламентте болдуңуз да. Анан ошону айтыңызчы, депутат болдуңуз, далай мыйзамдарды чыгардыңыз. Азыркы сазда калган өлкөбүздө силердин пайыңар канчалык? Жоопкерчиликти сездиңиздерби? Биз эми бул саздан кантип чыгабыз жаш муундар? Эмне кылсак болот? Каяктан кемчилик, катачылык кетти? Бул мындай болду да, тиги биринчиден тиги эме болуп атат, жанагы өз ара жанагы ичтарлык биз ойлогонбуз да. Көрсө кандай гана болбосун трайбализм деген бар экен да. Тиги кандай гана болбосун Трайбализм. Өз ара анан мына Бишкек деп боор экен айтат, мына. Вот это самое штука. Билбейм, жаштар дагы мына орегинде бир чыгарма окуп айтат эчким, мынасты эчким билбейт, сюжетин да билбейт, силер эмес башкалары да билбейт. Анан кандайдыр бир эме окуу жайларында таптакырештек окубайт экен. Эл журт менен эч кандай байланышы жок. Анан эме деп чыкканбыз да биз. Мисалы үчүн, мына биз депутат кезде бизди партия шайлаган жок. Бизди эл журтубуз шайлады да, мен оюмда да жок болчу. Көлдөн келип айтышат, ага сизден башка киши жок болуп атат. Койгулачы, жо. Үйгө малын союп келип, сиз баш көз болуп бериңиз, сизден. Анан аргасынан депутат болдум. Бирок мен болгондо эме кылдым да. Кандай гана болбосун барсам эл журтума келсем айтышат, мен баарын билем да. Жөө баскан көлдүн баарын эмне кайсы жеремне бар экен, ушундай мектеп антип атат, минтип атат деп анан келип туруп айтам да. Момундай өз элим журтумду айтам. Анан башка эмеден келет, чүйдөн келет, тияк-бияктан өз анан жана партияга өлүп жибербеди. Партия урганы жок. Алардыкы бир гана максат бийликке жетмей. Эптеп-септеп отуруп. Кайсы жерден эмне болгон эл менен иши да жок. Билиңби? Анан шайлаганда дагы мындай кылып атпайбы? Эгерде бир шайлаганда бир тойлоо болду. Мени менен кошо дагы экөө чыкты. Шайланып атканда. Бирөө карасам бир жашыраак бала экен, чабан экен. Анан ал келди, "Аябай, сиз менен кантип ватандашам?" Мен жок, керек, абам болсун деп койду да, экөөбүз калдык. А бирөө эме экен атаң, бир жакта колхоз бар, ошонун директор экен. Майыр бирдеме деген. Анан мен барып элге журтка эмне кылыш керек деп сүйлөшүп, мен келсем артыма партия жиберип атпайбы? Ай, что вы слушаете его? Это уже писатель, что он может вам сделать? Это трепло деп эметет экен да. Анан жиним келбей деп эме кылып, анан биздин бер жакта бир 3 айыл бар. Ошол жака эме келиптир. Жанагы майыр деген эме абышкалар баарына 2 литрден май, суу май. Бир мüşөктен эме un, анан эт алып келип барын таратып бериптир. Вот видите, как будет, если вы меня изберете депутатом, я буду вот так кормить вас деп. Анан чалдар чогулуп алып туруп, кайрап жүктөп машинага. Здесь голодных нет деп кайрап колоп жибериптир. Туура кылыптыр агай. Ошондой эл жакшы болчу экен. Анан мен
Kesip kalgam аягына деп чыкпай. Аны бир кезде звонить этип, "Vay абайым" деп, 78% алдыңыз. Ушундай болду деп. Анан болуптур деп өтүп калдым. Анан барып антип мынтип анан барганда жакшылап кабыл алышчы. Анан жертиреди, мектеп алдырып бердим. Анан дагы эме кылдым да. Бир кызык. Уже советтер өкмөт эметкенде бир топ балдар эме экен, аскер экен. А келип айтышты, "Ооба, момундай балдар аскерде жүрөт. Владивостокто, тиякта. Ошо алдыртпайсызбы" деди. Анан военкомго депутат болчу. Биздин орус болчу. Мен "Ой, дай спискесин бергилечи". Анан айттым, "Давай, вызови всех наших ребят, которые служат в армии, в другом государстве". Деп баары келди, чакыртып алды. Ой, деш, мынакей кыргыздын балдары келип, мынакей. Ой, рахмат аба деп. Анан дагы бир кызык окуя болду, мен интересовал. Тиги биз көл башында орустар көп да. Анан барсам, Каракол деген совхоз бар, биздин айылдын бери жагында. Алар келип айтты, "Ой, вы знаете, что случилось?" "Что случилось?" десем. "Вот наш, говорит, этот сын, эмекенде кичине чокнутый немножко. Ошону дейт, уже 20-дан ашып калган жигит экен" дейт. Орукчан дейт. Ошону эки орус чакырып барып дейт, тиги ичирип зоруктап салыптыр дейт. Атасы билип алыптыр деп, келип бирөөнү ат салыптыр жанагы. Ошону 7 жылга камап атасын, за то, что убил. Ошону чыгарып бербейбиз дейт. Анан мен Акаевге кирип амнистия кылдырдым. Айттым, "Я бы обоих застрелил, сволочей". Ого, это орустар менин атымды укканда ушундай болуп атты да, чыгарып бердим түрмөдөн. Жанагы аскерден келди. Анан бир кезде жертиреп кетти ошол жакта көл башында. Анан эме кылып туруп, эмеге кирип туруп, мектепке эме алдырып бердим. Ушундай болчу да. Жыргап жүрөм, анан биз таратып ийгенден кийин да кызык болду. Анан кайра башташ керек да депутат. Мен ойлойм, эл да чакырды, аба келбейсизби деп. Сизден башка. Анан бардым. Барып, темеки тартып турсам, 4 жыл өтүп кетти. Эки келин кетип баратат. "Ай, баягы Марбажиевди эме кылаттырбы депутатларды? Ал бизге эмне кылып берет экен, эмне берет экен" дейт. Жилим келди, "Ай кыздар" дедим, "Мен келечи. Мен силерге акча берейин, эмне берейин? Ой, кечирип коюңуз" деп. Уже народ испортился, понимаешь? Подкуп менен. Анан барган сайын ошондой жүрүп атып. Анан эң жаманы эме болду, булар шайлап партияга эме кылды, они избирают не человека, а партию. А мүшөккө кимди салып келет, Кудай билет ким келген. Кептин баары что болду? Депутаттар билбейт, кто такой. Сыпырдын баары аралашып кетет да атаспы. Жок, партияга барганчы процент келди, алар тигилер өздөрү ким көбүрөөк акча берсе ошону депутатка алып келет экен да. Вот о чем речь. Жанагы эме кылып атканда ошо да кимдин ким экенин билбейт. Ошон үчүн коммерсанттардын баары, акчалуулардын баары өтүп кетти дагы. Интеллектуалдык деңгээли бийик, баягыдай неме интеллигенттер жок калды да. Ошо биз шайлаганда эме жаштар бар эле арабызда. Ушула Садык, Жапар Садык, мен бармын, Боғлып бар, Казат Акматов бар, жаштардан, Есебес Турсуналиев бар, акындардан. Алда депутат. Ушундай болчу да. Ана бара-бара таптак интеректи. Ана бизде дайыма эл шайлаганда бизге ким керек? Момундай мага окшогон жанагындай сөз менен эме киши керек. Бизге юрист керек. Сыяк байкан, анан юристтен тандашат кимси болот деп. Мугалим керек, мугалим тандаш. Ошондо все было прекрасно. Ар ким өзүнүн кесибинде жакшы көйгөйлөрдү билет да, анан чыгарасыңар да. Ошо да. Анткени тиги эмер билбей даже айтып атпаймынбы? Деге мына азыр как раз статья жазып отурдум, мен эме кылып атканда Манастер туусу кандай болгон, тигиндей мындай десе анан кызыл туу болуш керек деп атпайбы? Кыргыздын туусу, Советтер Союзунун туусу кызыл болгон деп. Ананы билбейт экен. Анан мен чыгып айтпадым, баягы окугун, Манасты билесиңер силер? Манас туусу кызыл болгон. Көөгө саба кызыл туу айгайлаган чуу деген сөз бар. Айгайлап барып кырылбайдыбы Манастын баарысы? Эч кимси билбейт. Көөгө саба кызыл туу айгайлаган чуу. Айгайлап бакыр өкүрүп барышты согушка. Көөгө саба кызыл туу. Куда на войну шли. И все погибли. Анан эмеде жаздым бүгүн, жанагы Советтер Союзунун туусу
тиги кызыл болгон, бирок орок балкасы бар. Ака Советский Союз объявил войну трудом. Кызыл ошондук. Это объявление войны, оказывается. Аны билгенде эч ким жок. Анан агай катаңарды айткыла да. Ошол учурдагы эмне болду ошол жылдарда? Кантип ушул абалга келип калдык? Каяктан жазатайдык? Жазатайганы мындай болду да. Бул дегенде ким сурап калды? Көп жыл өткөндөн кийин. Теге мындай бир сөз болду да. Кандай кылабыз? Абсамат Масалевичти жакшы көрчүбүз, баарыбыз жакшы. СК болду, СК. Анын өзү аптан мындай кол таза, честный адам да. Бир топ иштерди өткөрдүк, жанагы тил боюнча закондошолду, өткөрүп берди 89-жылы. Анан бирок баягы өзүнчө президент болот дегенде биз чочуладык. Биз жумшак киши. Муну КПСС болбой эле эмне болот башына? Давайте КПСС болбосун дедик да. А бул кишини аябайт, түштөрөйт, жок сен өзүң президент болосуң деди. Анан чогулганда мен чыгып айттым, Абсамат Масалевич, сиз деген президенттикти эмне кыласыз? Жаштардын бирөөнү шайлайлы. Сиз ушу эме боюнча отура бергиз, спикер болуп. Черчиллге окшоп, 80 жашка отура бересиз. Десем, он болбой эле алышты, чыга башташты. Анан эмне кылыш керек деп өзү чогулдук, бир топ эмелер бар да. Эмне кылабыз? Азыр жана айрыкта түштүк киши да. А их больше, чем у нас. Жаллават это битер депутат, примерно 60% түштүктөн да. Анда билебиз. Анан чогулуп алып туруп эме кылдык. Давай мындай кылалы. Азыр кимди Горбачев Айтматаева жакшы көрүп, он советник кылып алды өзүндө. Депутат СССР. Чикемди айтпайбыз, чике. Жок, 1-2 жыл президент болуп бериңиз. Анан бирөөнү тандайбыз десек, ой, анан кабинеттен звонить еттик чикеме. Чике чочуп кетип койгулачы эне. Жо, эми сизден башка болбойт, анткени баары эле тиги баш ийүүга эле КПСС болгон турат. Аны өзүңүз билесиз кандай болгонсо. Жо, мен башка кишини сиздерге. Мынакей Аскар Акаев бар. Бул эме президент ученый киши. Самостоятельный киши. КПСС-ка баш ийбейт. Деди да. Анда өзүңүз сүйлөшүңүз дедик. Макул деди. Түнкү саат 2-де звонок Москвадан. Анан мен аял менен тиги Майрам экөөнү хорошие были отношения. Байкеме берсен, айтсайт, Майрам сурайт. Ой, Марташев, эмне? Тиги Аскар коркуп атат. Өзүңүз билесиз, ал ушундай бирок чарбаны билбейт да. Анан моундай эмеси өтө ишенчек, ушундай жери бар. Анан мен айттым, Майрам, сен андан коркпаса дагы. Манас деле анчалык акылман киши болгон эмес. Бирок жанында Бакай, Кошой деген агалары болгон. Сырак Чубак деген чоролору болгон. Десем, ай билбейм деп, ушундай деди да, кыскасы. Айтып көрөйүн деди. Анан эртеси мен трибунада сүйлөп атсам, бир кезде залдын тет аягында жылдырайт бирөөнү. Минтти көрсө, Акаев келип калыптыр эртең менен. А көрсө түнкү самолет бар болчу. Түнкү саат 2-де учкан, Доңодеттен. Келип калыптыр да. Анан чакырып алып айттык, ушундай келсеме, дешбой кандай жардам беребиз дедик. Мынакей бул жерде ким гана жок депутаттардын ичинде. Момундай саятчы бар, тиги бар, журналист бар, жардам беребиз. Макул болду. Анан бир сөздү айтты. Бир гана дейт, мен үчүн бир тамчы кан төгүлсө мен кетем деди. Андан коркпа дедик, ал болбойт дедик. Кыскасы анан кийин бара музык болду. А дегенде бирдеме болсо биз чакырчу обязательно. Кандай дейсиң? Вот последняя встреча Байеменин алдында. Жанагы эме болуп кетпеди, ЧП, КЧП. Революцион эме Ельциндер бир баракет болду. Ошонун алдында чакырды мени дагы экичеле кишини. Эме деди? Мындай болуп атат. Азыр деген у нас будет не это самое, это федерация будет, республика деди.
Кандай деген президент, у нас будет единое государство территория. Кимдер менен? Ошо баягы СССР жоюла элек. Единая денежная валюта, единая армия. Ошондой болот. А чем будет заниматься президент? Он будет заниматься только экономическими вопросами. А все остальные конфедерация деді. Біз аптан жақсы кен дедік. Мынан дейді, арқы понедельникте мына Горбачев учып келеді. Анан барамын, вдруг в субботу вот это случилось. Анан бара тиги улам кандайга иш болбосун биз чакырып сүйлөшүп атты, кандай кылабыз. Мисалы үчүн көлгө кимди губернатор кылалы. Анан ким айтты, Сооронбеков, мен барам, ошол жака иштеп берейин деди. Анда чакырып, кандай өзү экономист, аграрный там ысыкөл. Десе, ким айтты, содан дагы ошол жактан келген эме бар болчу, секретарь райкома бул, агроном бул. Азелебай. Анан кайра келип айттык, экөөнү жиберели, тиги губернатор болсун, зам губернатор болсун. Это будет заниматься аграрными вопросами. Деп, короче, ушундай сүйлөшчүбүз менен. Кыскасы, анан Феликс Шаршенбаев, он военный человек, сейчас в городе бардак идет. Ал болсо болбойт деп аны эме кылдык да. Анан кыскасы бара-бара эле башкача сөз боло баштады. Анан мына көрсө, что произошло, муну жазып берчүмүн. Начинается приватизация. Анан карасак, муну алдай башташты. Кимди, Акаевдеби? Акаевди. Анан мына деп мындай экен, мына деп анан кийин эмне кылыш керек? Давайте создадим это контрольную палату. Көзөмөлдөп турсун. При эмеден, при жогорку кеңеште. Контрольная палата подчиняется только жогорку кеңешке. Так. Кандай эмне болуп атат? Деп ана контроль түздүк. Түзүп туруп, эмени азыр чыгып иштеп сүйлөп калат да, шляпа кийип, мына кандидат экономических наук, райком биреке. Ошону эме кылып дагы, теперь как идет приватизация, обязательно проверяют, насколько так или не так, кандай болуп атат деп. Бара-бара тиги кол коюп койгон жана каршы чыга баштады кимге? Акаевка. Могу туура эмес болду, антиш керек, мынтиш керек деп. И стали ему внушать. Аны көрдүңбү, сени кулатат. Мына 5 жылың бүтөт, сени шайлабайт, кулатат. Избрали-то мы его, депутаты. А согласно Конституции должен народ избирать его. Понимаешь? А мы избрали до Конституции его. Булар сени кулатат деген окшойт. Анан бара бул эме болду, кызыктуу, интересный разговор. Теге мен чакырды. Акаев. Ушундай болуп атат, надо распустить жогорку кеңешти. Но надо, чтобы вы сами распустились. Мындай кылабыз деди. Мен сизге мындай кылайын, давайте министр культура болуңуз. Азыр мына эме тарайт. Сессия келбей коюңуз. Тарап кеткенде я назначаю министром культуры деди. Мен айттым, Асаке, не нужно мне. Анда деди, эме кылалы, андай болбосо тиги эмеге гостелерадиого ошого председатель кылайын деди. Айттым, анда керек жок Асаке. Я творческий үйдө отурам деп болбой койдум да. Өзүңүз анам көрсө ошо чакырып алып бир топторун айтып келбей койгон, кызмат берем деп. Анан эмеге көлгө чакырышты мени. Келсем, депутаттар айтат, "Ой, аба, мамдай, сессияга барбайлы." Мен эмне үчүн барбайт экенмин? Мен эл шайлаган. Жакшы кызмат, кереги жок кызматтын дедим. Айда ошо, поссорился, уяканан через 3 дня сессия. Келсем, 360 киши болгон да. Карасам 70-80 киши. И я среди них. И чокшоюп ким отурат, спикер болсо. Рахмат, Марташевич, келгениңизде деди. Ушундай что, смотрите, кворума нету. И распустили все. Анан жанагылар бу эметибизөр теперь стали, когда эме кылганда, они эме кылып туруп создали это эмени, жогорку кеңешти.
Но сделали двухпалатную систему. Тоже очень хитрожопо сделали. Кандай дебейсиңби? Двухпалатный, значит, одну половину избирает там, законодательный. А другой палатаны, оказывается, в основном людей из этого, которые работают. Ректоров, которые на зарплате, чтобы поддерживать. Ошону шайлап алды. Ошон менен биз кетип калдык, көп жыл өттү. Ана мени чакырып алып сурап атпайбы? Марта сага окшогонсуздар. Ушундай а дегенде 5 жыл аябай сонун иштеди эле. Кийин ошо ошибка кыла баштады. Антип мынтип жана кумтөрөм ошото ошибка сделал. Ошибка в чем была? Biz деген, я был редактором этого договора, сказали, что Кумтор это государственное имущество, никто не имеет права это иметь, только государство. А без кеткени он туда включил акционерное общество. А я мындай экенде. То есть ты включаешь, становишься акционером, берешь, кладешь какой-то процент денег Кумторга, а потом ты урожайдан ты имеешь проценты. Шундай болуп турду. Что бардак пошел отсюда. Ана мен сураганда айттым, 5 жыл туура иштегени ал мындай болду дедим. Анткени жанында Бакай бар эле, Кошой бар эле, чоролору бар эле. Азыр мынакей аягында эме калды, Тазбаймат менен Бокбурун калды жанында дедим. Поэтому аябай күлүштү. Бул кишинин уттурганы ушундай болду. Потом тот еще был случай. Bir-эки жолу барсам жакшы кабыл алды. Анан тиги карасам эл эмеде, мен элдин арасында жүрөм. Анан тем более я-то родился в Жалалабаде, Ташкак Айтматов. А өзүм көлдүкмүн. Түштүктөн көп ойлойт экен, мен түштүк деп. Потом ана мака тигиндей мындай деп мага айтышат эмне кылабыз. То есть хотят свергнуть Акаева. А тияка барсам да, анан Осмон Акунга 22 мартта келдим. Осмон Акун дедим, сен азыр кирип эме кылчы. Ибраимовго? Он госсекретарь. Тиги ушундай аксакал келиптир, эме кылып туруп мындай кылалы. Элдин акыбалы начар. Мен сөз жазып берейин, эртең телевизордон чыгып сүйлөсүн 20 мартта. Урматтуу туугандар, жок жерде мен ушундай болдум, 15 жыл колуман келип иштеп бердим. Давай эмегнады жогорку кеңеш шайлайлы. Андан кийин мен өзүмдө предложением бар. Силер дагы кимди шайлайлы? Президенттик кылып. Мен эс алайын. Вот написал. Десем ким айтты? Осмон Акун. Баке анда эртең алып келиңиз. Сиз кирсеңиз телевизор алат, анан сүйлөп берсин ошондо. По телевизору 23 марта. Макул деп жанагын жазып алып отурам, күтүп 23 мартта. Жок. Звонить etsem албайт. Анан саат 4-те звонить etsem, тиги кыз айтат, секретарь. Вы знаете, он подал заявление, ушел, деді, уволился. Акаев? Жок. Ты Осмон Акун? Осмон Акун. А 24 марта случилась вот эта революция. Понимаешь, что произошло? Ошол учурда, сиз айткан учурда, эгерде ошол сөздү айтып калса, революция болмок эмес дейсиз. Конечно, айыл айтмак, шундай болуп туруп, президенттикке өзүңөр эме кыла, давай мени шайлайлы, анан кийин көрөбүз. Вот и произошло, он даже не подозревал. Анан качып, балдар аран качырды, через подвал его увели. Эмеде, 24 марта. Шундай болуп кетти. Анан жүрө берки келди, антиминти, аны деле жакшы көрчү, мурда премьер-министр болчу да. Бакиевди. Аны жакшы көрчү элеңиз. Ну, отношения хорошие. Депутат да болду биз менен, мында унчукпай отурчу. Анан бир кезде стал решил сделать это партийную систему. Анан конституцияны оңдойм деди. Анан мени да бир топ эмебизде эме кылды, общественная комиссия по конституции. Анан биз көлө Аврорадан алып берди, бир жума жатып, анан биз ойлодук. Ичинде ким бар? Дастан Сарыгулов бар. Анан Мукар Шалтакович, который был автором КПК. Кто киши бар бизде? Болбойт экен. Давайте народный курултайды киргизели. Ошондой жакшы партия болбойт деген ойго келдик да. Она мага айтышты, я составил такой
проект новой конституции. Анан осуществление болгон биздики карап да койгон жок. Бакиев укпа койду. Уже берсе, они даже не стали обсуждать, уже договорились с партийной системой. Ана мен биреге болгондон кийин тиги кечке жазып чыктым. Партия деген что такое? Безобразие. Кончится кровопролитием. Народ будет отвечать перекрытыми дорогами. Орысча жаздым да. Расстрелянными сыновьями. За все это будет отвечать. Им что партии нужно? Власть, больше ничего. Деп 7-нче жыл жазып чыгып атпайбы гезитке. Тил алган жок. Этим и кончилось в конечном счете. 10-м году. Бул мындай деп ойлоп атам да. Булар акайып жанагы мунун кетирген каттасы жанагындай болду да. Көрсө бул бийликке келгенде психологиясы башкача болот экен да. Адам өзгөрүп кетет экен. Өзгөрөт экен дагы анан корккон эле бийликтен алып коебу деген ошол экен да. Бүт эле. Таттуу болуп калат го. Анан ошо кылган ишинин баары эптеп сөптөп бийлигин эметмей да. Анан аны билет экен көбү. Жанагы эмелер, шүмшүктөр. И на этом работает. Понимаете? Ошондон көбү жаңылат экен. Калпайт туруп антиминтип, ишенип алып, минтип атса ошо туура деп ойлойт экен да. Аксакалдардын сөздөрү суу кечпей калып аткан турбайбы, э? Анан эме кылды да, бир кызык иш болду. Анда эметеде да бар. Өзү ойлонуп, чогулуп алып туруп, эченчи эле ошо эмеге 9-жылга айтып койго, Бакиев дагы туура эмес иш кылып атат. Бүт бойдон жана уулу, жанагы үкөлөрү уну жаман кылып атат. У него-то руки чистые. Пользуются битбойдон эле колуна алып алышты. Биз барып жардам айталы дедик, макул деп сүйлөштүк. Эске да чыккан портреттерибиз бар. Анан бир 14-15 киши чогулдук да, аксакалдар, бывший депутаты там есть, Докторанов, кто-то звонит этим. Кабыл алды. Бакиевче. Кабыл алып, ой, рахмат, ушундай ишине келгендериңерге. Ана мына мен эме кылайын деди. Давайте создадим совет аксакалов. Анда сиз деди, я даже с проекта покажу, что просто видишь, вот он. Анан кийин Гезкеде чыкты, жесен айткандай аксакалдардын эмеси. Мына, Гезкеде чыкты. Вот он принимает нас, вот я выступаю. Кыскасы биз ойлодук да жардам берип туралы. Жанагындай ала качып кетмейин, өзү айта албайт экен да. Анан мындай дедик, эгер ар кандай өшүп калса, түндүк түштүктөн параздымы. Биз барабыз дагы түштүккө барып деле айтабыз, перле. Түндүккө барып анда да айтабыз. Кайсы жерге кимди коюп атабыз деп. Точно калыс бололу, туура эмес болсо, жана үкөлөрүң туура эмес кылса анда чакырып айтат. Эмне жалмаңдап атасың, мунун баары сөз тийишe тиет. Максимумда чакырып айтат. Макул деди. Анан зойло анан указ чыгарып, меметип, ким жанагы казак бала бар эмеспи? Глава ат салдыга ким эле? Бедер Садыркулов. Ооба. Аны менен согласовать этип, уну эметип турсак, больше не позвал, того убили, это затухло все. Ошойдон бара-бара анан сместили его. Анан бир эме чыгарыптыр, аксакалдардын советин. Бирөөбүз да жок ичинде. А тут не просто так, если внимательно посмотреть, тут есть те самые аграрники, есть историки, в общем, полный набор, да, специалисты. Анан жанагыда өткөндөн дагы бир иш болду. Жүрүп отуруп, тиги Роза жакшы эле болчу, чакырып турчу эмне кылабыз байке деп, Отунбаева. Одан ким келип калды? Атамбаев. Анан муну мен өзүм билебиз, он работал у нас директором Литфонда. Анча-мунча мынтип коет, эмеси да, ну как не мудрый. Он есть такой, бирок эме жок да, тиги. Эмоциональный. Эмоциональный, бирок не врубается в суть явления. Аналитическое мышление у него слабовато было. Анан биз жардам берели деди, так же, как Акаева хотели помогать. Анан келсем, ким экен? Тиги, ой деп ким, Фарид эме болуп калды, главой администрации.
Ана атасы менен жакшы болчумун десем, ой келиңиз бай кеттик, эгер Фаридик, это в понедельник я прихожу. Вот такой-то этот не принял нас, Акаев, Бакиев. И чем кончилось? Мы на реке Аксакалдар говорили, хотим помочь вам. Что сейчас делать, чтобы его не заносило? Ой, Байке, хорошо, хорошо, обязательно. Я договорюсь, что в пятницу вас приняли. Фарид айтты, да, пятницу. Gelip Çaldar'a gittim, Çaldar, mamdayım. Мы ничего не требуем, у меня кабинет все есть, Госкинода. Все, только бізге бір қыз бергіле, госсекретарь қылып, зарплата. Чтоб сидела там-то. Ни машины, ничего нам не надо. Самое главное, чтобы мы могли заходить и советовать. Мақұл деді. В среду меня звонит Фарид. Мартин келіп кетпейсіз, сөз бар деді. В среду. Ну, я обрадовался, поехал. Барсам айтат, вот так уж, вы знаете, я переговорил с президентом, он вас, наверное, не сможет принять в пятницу. Ну хорошо, а когда он может принять? А я составил вопросы какие там. Какие-то, наверняка дадут. Ну и пошел нахер, и так он и не позвал ни разу нас. И чем кончилось, пожалуйста? Азыркыны айтыңыз. Азыркыны кандай десек? Азыр булар башталышы жакшы болуп атат. Жакшы болуп атабы агай? Жанагы это надо врубиться в суть явления. Раз он взял на себя обязательство, ответственность, это чоң нерсе. Ошонун аягына чыгыш керек да. Ошонун баарын колго албаса, бири-бирине шылтап атып, эмне болду? Вот просто элементарно тебе скажу. Придумали так называемое парламентское правление. Как может парламент правлять, когда это законодательный орган? Анда вот зачем нам президент нужен? Она потом решили, что это что они придумали. И все, значит, увеличили премьер-министрдің полномочиясын көбейтіп қойды. Ну дальше что? Вот возьми с ТЭЦом, или даже вот с этим музеем. ТЭЦ, он договорился, то-то, значит, он провел через это, но они же не врубаются в суть явления. Парламент. Момдай. Қытайлар оңдап береміз деді, баланчада. Мақұлсыңдар, мақұлыз деді. Он сам заключает договор, кто его заставляет? Президент пока не подпишет, он не будет играть. Жүріп аяғым не болды? Посадили этого парня, который исполнитель. Причем здесь он? А если парламентское правление, сажайте 120 людей. Причем здесь это? Түрме ағамады. А немені, да қызық болмады, Мауараке. Музейде. Вот сам звонит етіп қалды, министр. Келіп кетпейсіз музейді көріп, шундай олып атады, ойыңызды айтпайсыз деді. Грипп барсам әлі, два коня сделаны из мочалки. Глеген открыт. Дилимгал, я говорю, что такое, ипподром, что ли? Причем здесь лошади? В Историческом музее. Был бер. Анда мындай қарасам, вот такие диваны, кресла, муштай богатые, да? Анда айтым, зачем это нужно? Что, зал ожидания, что ли? Балдары говорят, они через неделю опишут, мороженым заквасятся. Айтым просто практически человек. А үстіне шықсам, екінші этажда айналайын, емне ғана жоқ. Баяғы бітеле, она тоже возмутился, говорю, что, огромный зал. Гиз, она бір шырдақ, это что, музей этнографии, что ли? Это исторический музей. Зачем это? Шunu сатып алдық. Зачем это нужно вам? Этнографиясы бір жөн. Анан залдарына кірсем, эме жоқ-то, нету. Я думал, что вот так жили кыргыз, потом вот так, аяғында достигли вот таких цивилизаций. А да жоқ. Анан айтым, ну, надо всем мақұл. Анан эмеде, айтым, надо специальный зал сделать, кто это делал, эту республику. Абдикарим Сыдық өздерінше қойғыла, кто погиб за эту республику. Уразбековтерді. Алар да жоқ. Ошол, оказалось, все это жанағында екенде, липа оказалось. Опять же посадили этого. Не, эме дедим,
Bu kandayça dese men bayke biz emne kılağız deyip, minister edi. Tiyaktan bizge diktavat etip atpayı. А кто диктует премьер-министр? Она так решили, правительство так решило. И вот за это посадили этого Ганабала. Чем более половать. И никто ни за это не отвечает. А кто виноват? Президент виноват. Почему он допустил такое? Куда он смотрел? На Азербайджане, все будет, вся бочку катить будут на президента. Он взял на себя ответственность. И даже кызык болды да, что оказывается, вот интересный был момент. Вдруг, значит, жанагыларды ким эме болду, когда этого посадили, Нургожаев эмеде, что якобы там митинг организовал. Кунтөрдечи. Анда мурда мен барып кеткем. Шундай ишне болуп атат деген, эмне кылат, эл юрт деген элдики. И вдруг узнаю, что его арестовали, а он даже и не участвовал, оказывается. Чет мамлекет екен ушунда. Анан неме кылып туруп десем, ушундай камап салды, анан неме кылдым мен. Выступил где-то. Что такое? Во-первых, немеда, кимди Каптагаевди урсам айтып байке, его же там арестовали, помните, в машине. Это мы договорились, чтобы показать кунтөрцам, что народ решает. А ему, значит, это, что он, значит, из-за него арестовали жанагимде, имя Каптагаевда. А он говорит, мен заявление бердим, дейт, никаких претензий не имею я, деп. Болбой эле камап салды, дейт. Я начинаю это эмгек менен жакшы болчу. Уважаемый президент, она мне, что за безобразие, в чем он виноват? Вы, значит, как гарант Конституции, должны вмешаться, затем я в судебные дела не мешаюсь. Как же вы гарант Конституции? Конституция таштап берди, что он гарант Конституции. Ты понимаешь, в чем дело? А мы об этом, ты кого алдыр таштап последний раз, когда по Конституции, понимаешь? Да. Вот такие глупости. Сон агай. Кудай буйрса, келечекте Кыргызстан канчалык деңгээлде кайсы тарапка болот билбейм, бирок баарыбыздын үмүтүбүз бар, үмүттүн жалыны бар, жакшы адамдардын жан дүйнөсү өзгөрүлөт, өсөт, адамгерчилиги бийиктейт, өлкөбүз дагы жакшыныкка бурулат деген ойдобуз. Кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Марага, сизди кыйнадым. Бир аз чарчаттым окшойт. Атайын убактыңызды бөлүп, жакшы кептериңизди калтырып кеткениңиз үчүн ыраазычылык. Бул жерде бир гана нерсе бар да. Эгерде элди, журтту оңдойм тиги десе, эле сөз менен болбойт. Демек ошо өкмөттүн курамын башкача куруп, башкача иштетиш керек да. Ошондо гана болот. Адам деген адам. Агай, сүттүн немесе каймагы чыгат да. Адам бизде коом өзгөрүлмөйүнчө миң кыйын президент алып келсең деле өзгөрүлбөйт экен эчтеке. Ошо президентти өзгөртпөсө ким өзгөртөт? Агай, андан көрө биз коомду өзгөртпөйлүкпү? Канча өзгөртөсүң? Сиз чыгармачылыгыңыз менен өзгөртөсүз. Аны чыгарып окуп атабы бир. Никому это не нужно. Чалбырдын капчаңдап атат. Эч ким окубайт, телевизорду укпайт. Анан жанагы ошо да, эгерде молекеге бир юридический право берсе чалдарга, чтобы могли посоветовать, ай момду кандай дейсиңер деп. Азыр деле мына каматып атпайбы, кто-то наслаждается. Камасын тиндей менен. Она хорошо камап салды. Кому от этого польза? Пускай 10 миллионов заплатит и гуляет. Потому что часто бывает так, что жанагы жерде не потому, что он жадюга, потому что в такую ситуацию попал. Иначе он жить не может. Жанагы тамыжный болот атпайбы? Камап салдыңар жата өтүрмөдү. Анда багыш керек, бала чакасы төлөп берсин. Эгерде ошону төлөп берсе, чыга берсин. Эмне кереги бар түрмөдө? Жанагы даже мен айткам, айтайын дегеним тиги Атамаевка. То, что он избавился от этого Батукаева, это правильно сделал. Зачем он нам нужен? Канча киши эме болду? Аны кайтарыш керек. Багыш керек экен да 6 жыл. Зачем он нам нужен? Керек болсо алып кеткиле деш керек болчу. Только сделал одну ошибку. Мынтип деп атпай, чакырыш керек болчу. Министр МВДне келгече, мамда келип атат. Алып кетебиз дейт. $1,5 миллион берип атат.
Кандай дейсиздер? Пускай деньги на бочку забирайте к черту. Отдал бы министру, построй милиционерам квартиры. И все, зачем он нам нужен? Эмне кылып берет ал жерге? 6 жылда аны багыш керек. Аны жөн жатпай жанагы балагат кылып атпай. Эмне керек андай? Тазалаш керек мамлекетти мындай нерсе. Ошого акылы жетпей атпайбы? Бири-бирине шылтап. Сонун агай, бул ийниңизди эми мындай тизгиндеп туруңуз, Макул. Неме контролдоп, көзөмөлдөп, бир сөзүнө мындай когушпой, мындай чыгып кетмей адаттар бар экен, ошолорду мындай көзөмөлдөп. Мен азырынча эмесин көрө элекмин, чтобы он не то сказал. Бул мындай да, между нами говоря. Баягы барып сүйлөшүп, мен письминде бергем, эмне кылыш керек, культура жагын, образование жагын эмне кылыш, баарын алып калган. Кийин чыга эмне кылганда, мына эреке Гүлбай Кончаловдун 100 жылдыгы болду. Анан чыгып айтып атат, он пока в этой программе держится. Понимаете, биз айткандай. Эмне кылыш керек деп восстановил, госсекретарь восстановил. Кимге барасың, эч ким түшүнбөйт экен эчтекени. Анан көрүнгөнүнө кылып коюш, ошону билген, түшүнгөн кишини коюш керек. Туура. Анан эмени дагы булар эме кылды деп айтып атпаймынбы? Жана партиялар көрсө, эменин баарын исе бөлүп алыптыр эмесине, майчуңкур кылып. Кто там сидит, и не важно, лишь бы они капали, чтобы они платили. Бүгүн министрге сүйлөшүп, эртеси барсаң башкасы отуруп калат. Аны билбейт экен байке деп. Вот какой бардак идет. Нету хозяина. Урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү, бүгүн биз ар кайсы темадан чокудук, ар кайсы темага багыт алдык. Өзүңүздөргө бир пайдалуу нерсе алып калдыңыздар деген ойдом. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта, аман.